Assalamu alaikum, урматтуу окуучулар жана угуучулар. Ош мамлекеттик университети Иман гимназиясы 9-класстар үчүн араб тили сабагы. Мугалим Бакирова Гульшан. يا طلاب الأحباء، نتعلم في هذا الدرس أنواع الكلمة والاسم. Сүйүктүү окуучулар, биз бүгүнкү араб тили сабагыбызда сөз түрлөрүн жана анын ичинен зат атооч деген теманы үйрөнөбүз. أنواع الكلمة في اللغة العربية ثلاث. Arap tilindegi жалпы сөздөр 3 түргө бөлүнөт. Hum al-ismu zat atooч, al-fi'lu etiş, al-harfu жардамчы сөздөр. Al-ismu zat atooч сөздөргө мисалдарды карап көрөлү. Qalamun qalem, haqibatun sumka, waladun bala, sayyaratun машина, baytun үй. Al-fi'lu etiş болгон сөздөргө мисалдарды карап көрөлү. Etiş дегенде демек биз кыймыл аракетти билдирген сөздөрдү түшүнөбүз. Qara'a окуду, zahaba кетти, kharaja чыкты, bada'a баштады, ja'a келди. Al-harfu жардамчы сөздөр. Bi менен, min дан ден мүчөсү, ila ga ge мүчөсү, an дан ден мүчөсү же болбосом кээде жөнүндө деген мааниге да келип калат. Ala үстүндө же болбосом да де мүчөсүн билдирет. Бул 3 түрдөн биз бүгүнкү сабакта урматтуу окуучулар al-ismu зат атооч деген сөздөрдү, зат атооч деген теманы өтөбүз. Зат атооч сөздөрдүн эң негизги 2 өзгөчөлүгү бар. Khassatani lil-ismi huma at-tanwin wa alif-lam. Алар танвин жана алиф-лам. Эгерде бир сөздө башында алиф-лам болсо же болбосом сөздүн акыркы тамгасында танвин белгиси болсо, демек бул исм, тактап айтканда, зат атооч сөз экенин билебиз. Исм болгон сөздөргө мисалдарды карап көрөлү. Амсилатун лил исм. Китабун ал-китабу китеп. Мифтахун ал-мифтаху ачкыч. Сайяратун ас-сайярату машина. Хисанун ал-хисану ат. Масжидун ал-масжиду мечит. Урматтуу окуучулар, бул өрнөктөрдөн карап көргөнүңөрдөй, биринчи катардагы өрнөктөрдө сөздүн акыркы тамгасында танвин бар жана экинчи катардагы сөздөрдө болсо сөздүн башында алиф-лам бар. Демек бул сөздөр исм же болбосом зат атооч сөздөр болуп эсептелет. Жумалун лил исми. Эми урматтуу окуучулар, исм болгон сөздөрдү сүйлөмдүн ичинде карап көрөлү. Хазал китабу жемилун. Бул китеп жакшынакай. Бул сүйлөмдөгү исм болгон сөз ал-китабу. Себеби сөздүн башында алиф-лам келген. Экинчи сүйлөмдү карап көрөлү. Хазихил хакибату жадидун. Бул сумка жаңы. Ал-хакибату бул сүйлөмдө исм жана башына алиф-лам келген. Андан кийин алат-тавилати хубзун. Столдун үстүндөгү нан. Бул сүйлөмдөгү
Hubz sözü, hubzun sözü zat atауч сөз себеби акырында танвин алган. Бул сүйлөмдө дагы бир ат-тауиле деген сөз бар. Бул сөз дагы чындыгында зат атауч исм болгон сөз, себеби сөздүн башында алиф-лам келген. Акыркы сүйлөмдү карап көрөлү. Фи хакибатик дафтарун. Сенин сумкаңда дептер бар. Бул сүйлөмдөгү дафтарун деген сөз исм же болбосо зат атауч сөз болуп эсептелет жана сөздүн акыркы тамгасы танвин алган. Демек бул сүйлөмдөгү бул сөздөр зат атауч же болбосо арабча айтылышы менен исм болгон сөздөр. Демек, урматтуу окуучулар, биз бүгүнкү сабагыбызда араб тилиндеги жалпы сөздөр 3 түргө бөлүнөрүн жана ал 3 түрдүн ичинен ал-исм зат атооч болгон сөздөрдү карап көрдүк. Демек, бүгүнкү сабактын акырында мен силерге ваджибул манзили же болбосо үйгө тапшырма берейин. Ваджибул манзили في هذا الدرس 4 جمل. Бул жерде урматтуу окуучулар 4 сүйлөм турат жана 4 сүрөт турат. Бул сүрөттөрдүн аталыштарын арабчасын карап жана сүйлөмдөрдөгү көп жекит болгон жерлерге жазып толтуруп келесиңер. Дептериңерге жакшынакай кылып жазып, кийинки сабакка келесиңер. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Кийинки сабакка чейин аман тургула. Иля лиқа, ма ассалама.